26 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Мурдагы бажычы Райымбек Матраимов 26 октябрга чейин камакта калтырылды. Мындай чечимди 23 августта Бишкектин 1-Май райондук соту кабыл алганын Клопко соттун басма сөз кызматы тастыктады. Матраимов жана анын 3 тууганын УКМК 26 мартта кармаган. Экс-бажычы Бишкекке Азербайжандан алынып келинген. Ал эркиндиктен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу иши боюнча камакка алынган. Атайын кызмат Матраимов маркум Кырымтөбөл Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон деп билдирилген. Руслан жана Исламбек Матраимовдор ушул тапта Ошто тергөө абагында камакта. Кара Суу райондук соту Тилек Матраимовдун ишин 11 июнда карап, 1 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөөгө укугунан ажыраткан. Ош облустук соту 6 августта Тилек Матраимовдун апелляциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300 000 сомго азайткан. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган. Студентти сабаган эл артисти Акан Нуртазин күнөөлүү деп табылды. 15 августта Бишкектин 1-Май райондук соту Кыргыз Республикасынын эл артисти Акан Нуртазинди бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Ага Чолпонбай Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында студентти сабаган деген айып тагылган. Сот Нуртазинди 1 жылга эркинен ажыратты, бирок ошол эле чечими менен мунапыс колдонуп аны эркиндикке чыгарды. Буга чейин жабыркаган студент журналисттерге кайрылган. Анын айтымында окуя былтыры 15 майда окуу жайдын директорунун кабыл алуу бөлмөсүндө болгон. Студент 24 KG басылмасынан Нуртазин аны бөлмөгө кирип келип эле сабай баштаганын билдирген. Басылма анын мээси чайкалып сынактарды тапшыра албай калгандыктан окуудан чыгарылганын жазган. Өкмөт көмүрдүн баасын убактылуу көзөмөлдөйт. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, көзөмөл көмүр баасынын өсүүсүнө жол бербөө жана калк үчүн көмүрдүн жеткиликтүү болушун камсыз кылуу максатында киргизилүүдө. Көмүрдүн баасын 3 ай бою монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көзөмөлдөйт. Күрөш боюнча уландар арасындагы дүйнө чемпионаты. Кыргызстан командалык эсепте 3-орунду ээледи. 65 кг чейинки салмакта күрөшкөн кыргызстандык Рустамжан Кахаров финалда орусиялык балбан Рамазан Абдулкадыровду утуп дүйнөнүн чемпиону аталды. Финалга чейинки беттештеринде ал Иран, Австралия, Грузия жана Казакстандан барган спортчуларды жеңген. Курсанбек Исанов да финалда кубалык балбан Йосиф Иван Бахманды утуп дүйнө чемпиону аталды. Кыргыз спортчусу ага чейинки беттештеринде жапониялык, казакстандык жана америкалык атаандаштарын жеңген. Өмүрбек Асан уулу финалда азери балбанын утуп алтын медаль тагынды. Ага чейин ал Жапония, Украина жана АКШ спортчуларын жеңген. Марлен Абдраимов коло медаль үчүн болгон беттешинде өзбекстандык балбандан күчтүү болуп чыкты. Ал ага чейин түркмөн, белорус жана азери спортчуларын уткан. Эркин күрөш боюнча 17 жашка чейинки уландар арасында дүйнө чемпионаты Иорданиянын Амман шаарында 23 августтан 25 августка чейин өттү. Кыргызстандык балбандар жалпысынан 3 алтын жана 1 коло медаль утуп, жалпы командалык эсепте 3-орунга жайгашты. Таэквондо боюнча Азия чемпионатында кыргыз спортчулары 14 медаль утту. Индияда өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык таэквондочулар 6 алтын, 4 күмүш жана 4 коло медалга ээ болушту. Бул тууралуу Кыргызстандын таэквондо федерациясы билдирди. Алтын байге уткандар Уран Канатов, Аббат Токторбеков, Айниса Юсупова, Диана Казымбекова, Нурислам Батырбеков жана Исам Мукеев. Күмүш байгеге ээ болгондор Аяна Монолбаева, Исам Мукеев, Уран Канатов жана Имран Михманов. Коло байгеге татыгандар Сырга Русланбекова, Эрбол Камчыбеков, Алина Иша Иманова жана Нурислам Батырбеков. 19 августтан 26 августка чейин Бангалор шаарында өткөн чемпионатка 15 өлкөдөн барган 500дөн ашык спортчу катышты. Эми командалар 2-8 ноябрда Ташкентте өтө турган дүйнө кубогуна жана 2025 жылы Италияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышат.